Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Биз Москва шаарынан жаштар биригип, блогерлер биригип, бул нерсени айтпасак болбой калды. Урматтуу бир туугандар, мекендештер, Москва шаарынан өзүбүздүн кыргыз эже карындаштарыбыз бардыгы эмес, кээ бир ушундай бузулуп кетип, ушундай жаман жолдо жүргөндөр аябай көбөйдү. Чындыгында биз мына Москвадагы кыргыздар, балдар баш көтөрүп жүрө албай калдык. Урматтуу карындаштар, эжелер, силерге эскертүү катарында биз чыгып жатабыз. Эң өкүнүчтүү нерсе бул жерде ушул 15 жаштагы, 16 жаштагы кыздар ушул жаман ишке барып, денесин сатып иштеп аткандар өтө көп экен. Биз адрестери бизге ушундай кайсы жерде иштеп атат, ошол боюнча бүт маалыматтар келди. Биз эскертүү катарында силерге кайрылабыз. Дагы ушундай боло эле турган болсо, биз силерге барып видео кайрылуу кылып, элге силерди көргөзүп чыгарабыз. Алдын ала биз эскертип коелу атабыз. Ошон үчүн ойлонгула урматтуу карындаштар, эжелер. Кыргызстанда жабып коюп, башка өлкөлөрдө жабып коюп, эми азыр ошол жактан көп ушул Россияга келип, Москвага келип, эч ким билбейт, атам билбейт, апам билбейт деп ушул жакта иштеп жүргөндөр аябай көп экен. Кудайдан корккула, бул нерсе сөзсүз кайтат. Урматтуу Кыргызстандагы ата-энелер, агалар, инилер, карындаштарыңыздар болсо, кызыңыздар болсо сөз түрдө көзөмөлдөп коюңуздар. Алар эмне жумуш кылып атат, эмне менен айнек кылып атат, сөз түрдө бала кызыңыздар, ошо кызыңыздардын тарбиясына карап коюңуздар, эмне менен акча таап атат. Уже Кыргызстанда өзүңүздөр көрүп атасыздар, Кыргызстандагы ошондой жаман жолдо жүргөн, денесин сатып иштеген кыздардын точкаларын бардык жагын жаап, уже бардык жагы уже интернет, даже интернетте онлайн даже иштегендердин бардыгын жаап, уже жок кылды. Кыргызстанда мындай тазалады десек болот. Азыркы учурда Москвада, могул жакта Кузьминки, Люблиново, кайсыл метро болбосун бардык жагында ошондой кыздар өтө көбөйүп кетти. Эң өкүнүчтүүсү туугандар, жапчаш кыздар, мындайча айтканда 15, 16, 17 жаштагы кыздар, окууну жаңы бүтүп келгендер, даже окууну бүтөрөктөр өтө көбөйүп кетти. Ата-энеси ойлойт, например, кызым ночтой иштеп атат, же болбосо бир жерде уборкага кеттим деп коет, же болбосо бир досунун туулган күнү деп коет. Ушинтип, анан чоң эжелер, мисалы, например, 27-30 жаштагылар, алар эми уже иштеп көнүп калгандар, бир 4-5 жылдан бери ушакта Москвада иштеп, ошондой жумуш кылып эркектерге кызмат көргөзүп. Ошол кыздар азгырып атат, мындай айтканда. Бири-бирин азгырып атат. Ошол жаш кыз, например, бир күн кечке 2700 рубль акча тапкан жакшыбы, кечке иштеп уборка кылып, же болбосо бир 10 эркек менен же 5 эркек менен жатып коюп туруп 20 000, 30 000 акча тапкан жакшыбы деп. Бул жеңил акчага өтө алданып атышат, мындай айтканда. Бул нерсе ачуу чындык туугандар. Бул нерсени мындай интернеттен көрүп атып, же болбосо көргөн адамдарга өтө катуу тийиши мүмкүн, же болбосо кантип эле ошондой болсун деши мүмкүн. Ишенбесеңиздер, өзүңүздөр көрүп эле атасыздар, баардыгы эле билет. Мисалы, могу анда турган жаштар, биздин жаштар полный билет бул жакта турган. Же болбосо кыргыз мекендештер, Москвадагы дегиле мекендештердин баардыгы билет. Просто элге ачык айта албайт. Эмнеге дегенде коркот. Может, бизди ушинтип сүйлөп чыксак, тияктан камап салабы, же болбосо байкелерин чалабы, мындайбы депчи. Биз эскертүү катарында ушул видеону тартып, ушул кичине болсо да баардык нерсенин баардыгын жаба албасак дагы, половинасын болсо дагы туугандар жабайлы деп, ушул видео аркылуу жеткизейли деп, мындайча айтканда эскертүү видео катары тартып атабыз. Атайын ушунча жаштар чогулдук ушул жерге. Бул жактагы турган таксыр, өзү 5 маңнан турган таксырга айтып атайын алып келдик. Шарият жолундагы кандай жол менен түшүндүрүп, ушул нерсени токтотсок болот. Кача бул бир 50% болсо, 60% болсо да токтотойлу деп чечтик туугандар. Анан бул видеону эскертүү катарында тартып атабыз туугандар. Эмкисин бул нерсе токтобой турган болсо, ачык айкын эле биз видеого тартып, ошол иштеп аткан жерлерине каяка видеого тартып чыгарышка даярбыз туугандар. Бул эскертүү катарында видео болот. Ата-энелерге, кыздарга баардыгына тиешелүү, баардыгына дагы эскертүү беребиз. Урматтуу мекендештер, биз Москва жаштары топтолдук. Буйруса ушул нерсени токтообуз мекендештер. Биз Россияда болгондуктан колубуздан көп нерсе келбей атат. Келесип айтсаң, эми Россиянын ичиндесин, не болгон учурда деле Россиянын территориясына болгон үчүн тилибиз кыска болуп калды. Биздин мамлекет колдогон үчүн, мамлекет мынтип ушул нерселерди жоготкон үчүн Кыргызстанда токтоду уже, Кыргызстанда жок. Ошол жактан келип бул жакта иштегендер аябай көп кетти. Ар бир метродо жок дегенде, болбой калды дегенде бир 5-6 квартира бар, 5-6 квартирада 5-6 кыздар иштейт. Мекендештер, бул нерсени токтотпосок болбойт. Ушул видеону көрүп аткан эркек менен өзүнүн патриот сезген бир туугандар, ушул видеону таратып, болушунча историяңыздарга коюп таратып берсеңиздер, может ушул историялардан кийин, ушул видеолордон кийин көптөгөн ушундай бир иштегендер токтоп калаттыр. Мекендештер, бүгүн биз видео чыгардык. Эртеңден баштап ушул нерсе токтобой турган болсо, бизге информация келе бере турган болсо, биз видео менен бетин көрсөтүп Кыргызстанга жөнөтүшкө дагы даярбыз. Жигиттер, даярбызбы? Даярбыз.